Казакстанда мээ ооруларын, анын ичинде инсультту эрте диагностикалоо жана дарылоо үчүн жасалма интеллекттин мүмкүнчүлүктөрү активдүү колдонулууда. Алардын арасында эл аралык Rapid AI тажрыйбасы да бар. Бул жогорку технологиялуу платформа мээнин кан тамырларынын жабыркашын сүрөттөөгө арналган. Ал жабыркаган аймакта автоматтык режимде аныктоого жана жыйынтыктарды түзүүнтүз дарыгерлерге жөнөтүүгө мүмкүндүк берет. Мындан тышкары казакстандык адистер атамекендик медициналык Cerebro стартап долбоорунун мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланууда. Ал компьютердик томографиянын жыйынтыктарын талдоого жардам берет. Бир нече мүнөттүн ичинде инсульттун түрүн аныктоого мүмкүндүк берет. Башкача айтканда бейтаптардын өмүрүн сактап калууга түздөн-түз салым кошот. У нас в Казахстане есть программа Cerebro. Казакстанда Cerebro программасы бар. Ал бул жаңы программанын альтернативасы болуп саналат. Ал өлкөбүздүн көптөгөн ооруканаларына орнотулган. Анан дагы өзүнүн жеңилдиктери бар. Азыр аталган программанын пилоттук долбоору жүрүп жатат. Ал Астана шаарындагы 2-чи, ал эми Алматыда 7-чи шаардык ооруканада орнотулган жана жыйынтыктары да жаман эмес. Установлена в 7-й городской больнице, и результаты у них неплохие. Улуттук тез жардам медицинасын координациялоо борборунун маалыматы боюнча жыл сайын өлкөдө мээ кан айлануусунун курч бузулушунун 40 000ге жакын учуру катталат. Илдетти өз убагында аныктап, жардам көрсөтүү аркылуу бейтапты толук калыбына келтирүү мүмкүн. Осы мекемеге келип, мен билмейм бул мекемени, артынан билип атырмын. Мени ушул мекемеге алып келишти. Мен бул мекемени билбейм, кийин билип жатам. Дарыгерлери дагы, медайымдары дагы тез жакшы экен. Жакшы жардам көрсөтүлдү. Эми кечээден бери бир колум бир бутум иштеген жок. Кыймылдай алган жокмун. Ушул жердеги кыздар жардамдашты. Эми кечээден бери өзүм да кубанып, терезеге чейин өзүм басып барып, тиги тамак ичүүчү отургучка барып, өзүм тамагымды ичип кубанып отурам. Студияга барып өзүм тамагымды ичип, сүйтүп кубанып отурам. Дарыгерлер инсульттун белгилерин өз алдынча таануу үчүн жөнөкөй белгилерди билүү ашыкча болбой турганын айтышат. Бул фас деп аталат. Бет, кол, сүйлөө жана убакыт деп аталган тест. Эгер адамдын бети кыйшайса, колу алсыраса же көтөрүлбөсө, сүйлөөсү түшүнүксүз болсо, анда бейтапты алгачкы 4-5 саат ичинде инсульт борборлорунун бирине тез жеткирүү керек. Бүгүнкү күндө республика боюнча 83 инсульт борбору бар.